Футзал боюнча Мурас Салттуу достук мелдеши Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусунда өтүп жатат. Жана бүгүн плей-офф форматтуу телегөрүүчүлөр плей-оффтун алкагындагы жүрүштөргө назарыңыздарды жүгүртөбүз. Жалпысынан 4 тайпа ойноду бул жерде. А тайпасы менен Б тайпасы көчөгүнү дал ушул Газпром спорт комплексинде ойногон болсо, С менен Д тайпасы аталып өткөн Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда жүрүштөрдү жыйынтыктап келди. Дагы азыр плей-оффко чыккан командалар на экраныңыздарда өздөрүнүн күчүн сынайт. 8 команда учурда. Азыр болсо дароо биз 4-1 финалдан баштайбыз. Же болбосо плей-оффтук баскыч көчөгүнкү 3 беттеште президенттин командасы туруктуу деңгээлде кармашты, бирок президент көчөгүнү оюндарына келген эмес. Эми бүгүн оюн таласында экендигин көрүүдөбүз. Дал ошол ак түстөгү кийимчендер президенттин командасынын курамына таанышуу менен баштасак. Жапаров Садыр Нуркожоевич 11 номерда оюн алып барат. Андан кийинкилер бул 28 номерда Азамат Кадралиев, 8 Жээнбек Кулубаев, 14 Аяз Баетов, 3 номерда Мелис Тургунбаев, 13 Кудайберген Базарбаев, 17 Алмазбек Примов, 10 Талантбек Иманов, Алмазбек Абытов 15 катар санында. Андан сырткары 54 бул Медетбек Букуев, бирок Медетбек Букуев 4 Майрамбек Калыбаев дарбазачы, 16 катар санында 5 Азиз Алиев, 2 дарбазачы 20 номерда Муса Жаманбаев, 25 Нуртазин Жетибаев, 55 номерда Умбеталы Кадралиев, 4 Нурдин Букуев жана 9 Медербек Сыдыков. Мына президенттин курамы дал ушундай, урматтуу телегөрүүчүлөр. Эми бул оюнду көрөбүз. Ал эми алардын плей-оффтогу алгачкы атаандаштары бул Билим командасы.